Саламатсыздарбы достор, мындан кийин биз ар бир подкастта ар кандай шапкелерди кийип турам. Менде шапкелерим көп. Чет өлкөлөргө чыкканда, саякатка чыкканда шапке кийип ал жактан сувенир катары алып келгенди жакшы көрөм. Анан бул шапкени кийип айтып атканым дайыма бирдекелерди эстетип, сиздерге да эстетип, биринчиден саякаттаганды эстетип, экинчиден деги эле мындай мисалы мага айтат да, мени тартып аткан Эрарслан иним айтат да, чачыңызды оңдоңуз, сулууланыңыз, тигинтиңиз, минтиңиз депчи. Бул болсо баягы мунун чеги да. Негизи чектөөлөрдөн дагы чыгып турган жакшы да. Бул шапке болсо, бул менимче бул Royal компаниясы мага берген, белек кылып берген. Бул 6140 метрге чыгып келгендигим үчүн, ошол жерде Royal'дын желегин көтөргөн үчүн ушундай каска жасап беришкен. Муну баягы стройкага, курулуш компанияларга чыгып калганда кийип калам. Бирок бүгүн болсо биздин ушу көрсөтүштө киймекчимин. Анда ушул кепканы кийип алып, кезектеги суроого жооп берейин. Ассалому алейкум Милим байке. ГКМБ академия боюнча айта кетесизби, инимди ошол жакка окуталы дедик эле. Деги эле ГКМБшник болуу деген эмне, келечекте кандай болушу мүмкүн, иниме туура эле багыт көрсөтүп жатамбы деген ой келип жатат дейт да. Бул жакшы суроо. Мен бул суроого токтобогонмун, атайын сактап калам. Мисалы көп суроолорду карап аларды баягы кайталанган суроолорду чогултуп анан бир жооп берем, же болбосо баягы көп суроолор актуалдуу эмес деп жооп бербейм, анан актуалдууларды сактап калам. Муну актуалдуу деп сактап калганымдын себеби бизде эми баягы атайын кызмат боюнча, бизде атайын кызмат деген бул ГКМБ, бизде Кыргызстанда ГКМБ, мамлекет УКМК, улуттук коопсуздукту камсыздоо комитети, мамлекеттик комитет, ушундай болуп калат экен. УКМК эми мындай да, азыр албетте УКМКга атайын кызматка балдардын баары бергиси келет. Себеп дегенде атайын кызмат бүгүнкү күндө өтө чоң, зор күч. Атайын кызмат негизи бардык эле өлкөлөрдө, бардык жерде өтө чоң күчкө ээ болгон. Анын арасында романтика да бар да. Биз Джеймс Бондтун кинолорун көрүп, ошолорду көрүп чоңойгонбуз да. Анан Джеймс Бонд десе бул мисалы Британиянын атайын кызматы, ал жерде Американын атайын кызматы, ЦРУсу жүрөт, ФБР жүрөт, бул Москванын ФСБсы жүрөт, мурда жана ГРУ деген главное разведывательное управление деген жөнүндө китептерди окуганбыз. НКВД деген баягы билесиздер да, тиги НКВД бар болчу, ал тетиги баягы Бериянын учурунда, Ягуданын учурунда, ошолордун учурунда, Ежовдун учурларында күчтүү болуп, Сталиндин чоң куралы болуп эсептелинген. Азыркы учурда да УКМК дегенде мисалы бизде баарыбыз титирейбиз да, баарыбыз коркобуз. Баарыбыз да мисалы элди кустуртуп атат, кечирим суратып атат. Эми күчтүүлөр да, ал жерде карасаң эле баары эле балдары зыңкыйган, өзүнчө эле бир укмуш болуп жүргөндөрдү көрүп атпайсызбы? Жакшы машинелерди айдашат, жакшы кийим кийишет. Алар УКМК десе эле деп мындай коркулуп жалтаранып турасың. Албетте азыркы учурда мисалы бул өтө престиждүү багыттардын бири болуп эсептелинет да. Багыттардын бири болуп эсептелинет. Бирок бул эки ача да. Сиз аябай туура сүйлөп атасыз. Туура эле багыт көрсөтүп жатамбы деген ойду жакшы айтып атасыз да. Мага катталган менин досторум, мен азыр Royal Resort'томун, көлдөмүн. Биз көлдөгү Royal компаниясы куруп аткан эки имаратты көрөлү деп келдик. Бирок Royal Resort'тун ушул жердин кичинекей жеринен жерди касып капсуланы коюп баштаганда мен биринчи жолу келип, буйруса ушул жерде Royal Resort болот, сөзсүз түрдө салынат деп айткам. Андан бир аз убакыт өткөндөн эле ушул эки имараттардын биринде эң биринчи аягына чейин 4 кабатты бүткөндө ошондо желек сайгам, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми азыр болсо келип, мен тааныбай калдым да. Имараттардын баарынын көпчүлүгү бүтүп калыптыр. Булар болсо ушул Royal Resort'ту 1, 2, 3 этап кылып кылышкан.
бир этабы бир канча тамдар, бир канча корпустар, бир канча жатаканалык коттедждер деп коюшкан. Ошол экенин баарын мен сиздерге баягы улам үндөгөн сайын келгиле алгыла дегенге жараша баягы бир убакыт өткөн сайын бир келип карап силерге калпычы болуп калбайын деген аракетте бул жерге келгем достор. Караңыздарчы, мен көрүп биринчиден сүйүнүп атам, экинчиден эми албетте баягы мен дагы кубанып атам, себеп дегенде мен чакырган компания өзүнүн сөзүнө туруп жатат деп. Достор, бул компания Royal Resort'тун биринчи этабын жашаганга же болбосо ПСОго, ремонтко алып кирип жашай бергенге эмки сезондун башында беребиз деп сөз берип атышат. Кудай буйруса, эмки сезондун башында ушу биринчи этабы бүтүп калат. Ошондо ушул тегеректе корпус мына эра баарын көргөзөт, монун баары бүтөт жана пирс бүтөт. Пирс ушул Ысык көл аймагында эң узун пирстердин бири болмокчу. Абдан жакшы кооз көрүнүп атат, абдан кооз болуп салынып жатат. Мынакей эра азыр дрон менен учуп баарыңыздарга көрсөтүп атат. Royal Resort'тон алгыла кошуна бололук достор. Кошуна болобуз, баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Кудай буйруса, бул жерде өзүбүз дагы, бала бакырабыз дагы, жакындарыбыз дагы эс алып, чер жазып, кыргызстандыктардын бир жакшы көргөн сүйүктүү эс алуу жерлерине айланат деп ишенебиз. Кайсы бир деңгээлде кепилдик да бере алабыз. Келгиле анда достор. Эгерде мисалы ошо жалпы баалуулуктар менен коомубузда калыптанып калган баалуулуктар менен жанагы крутость, мен кыйынмын, мен баарын чечем, алга барганда менден баары коркот, мен ал жерге барганда баягы баары тетиретип турам, корочканы чыгарганда мени майы чыгармабайт, башкалар да коркот. Анан мен сөзсүз түрдө баягы эми ал жакта иштесем сөзсүз түрдө мен акчалуу болом, жашоомо жетиштүү акча болот десе, эгерде баалуулуктарыңыз сиздин эниңиздин баалуулуктары ушундай болсо, анда УКМКга албетте тапшыра берсеңиз болот, аракет кыла берсеңиз болот. Тем более бизде ГКМБнын академиясы ачылды, былтыр ачылдыбы же былтыр ачылдыбы дейм, былтыр ачылды. Бул жакшы көрүнүш, эгер иштеп кетсе, себеп дегенде буга чейин ФСБнын академиясында окуп атышат да, окуп келип атышат. Эми алар канчалык деңгээлде Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеп берет, канчалык деңгээлде тиги ФСБ аркылуу вербовка болгон эмес, ким билет аны. Кудай өзү билбесе, эмне болуп атканын ким билет, аны ГКМБ өзү деле билбейт. Бирок бүгүнкү күндө ФСБнын таасири аябай күчтүү экенин билебиз да, ошондуктан бул академия ачылганда мен да сүйүнгөм. Ушул биз деле окуса экен депчи. Мен айтып кеткендей эле, байке, эгерде эгерде ошол сиз иниңизди академияга берсеңиз, ГКМБ академияга берсеңиз, баалуулуктарыңыз ошондой болсо, анда албетте жакшы. Албетте жакшы. Беребеш керек. Бирок менин жеке баалуулуктарым башкача да. Башкача. Мен мисалы, менин жакындарым, менин балдарым, менин инилерим бирөө ГКМБга барам десе, мен сөзсүз түрдө алар менен сүйлөшүп башка нерсени айтмакмын. Башка нерсени айтам да. Эгерде ошентем деп калса, балама дагы башка нерсени айтам. Айтам, балам, албетте бул УКМКга иштеген, атайын кызматка иштеген чынында эле мындай круто, кыйын. Бирок башка нерсени билиш керек да. УКМКда биз ошо тыш жагын эле билебиз да, булар коркутуп, кустуруп, өкүртүп, тигинтип минтип жүргөнүн билебиз. Ички жумушун билбейбиз да. Ички жумушу булардыкы деле тозоктой болгон кыйын жумуш да. Күнү түнү иштешет, үй бүлө дегенди көрбөйт, каяка бар десе ошол жака барат. Режим деп коет булар да, режимде иштешет. Анан мисалы булардыкы мындай да, булардыкы ненормированный күн болот. Эртең менен саат 8ден 6га чейин же 5ке чейин дегени менен булар түнү да кетет, күнү да кетет, таң аткыча жүрүшөт. Засада деген бир балекеттери бар, башка командировкалары бар, тетиакта жүрүшөт, жанагы ызычуулар менен жүрүшөт. Эми коопсуздук жагын айтпай эле коеюн. Албетте кооптуу, кээде атыша да кетишет, кээде уруша да кетишет. Ошол жерде ГКМБнын ичинде да толтура интрига бар. Ал жерде баары эле мындай солдаттай болуп эле тип-тик туруп алып эле иштеп жүргөн эч ким жок. Баары эле жыргап жүргөн эч ким жок. Ал жерде дагы мисалы ичинде дагы жакшы багыттары бар, начарыраак багыттары бар. Ичинде дагы мисалы ГКМБ деген кирейген корочканы көтөргөнү менен бюрократия болуп, жанагы серая мышка деп коет, бир кагаздарды эле кармап, кагаздарды эле терип отургандары бар. Ар кандай бар.
ГКМБнын дагычы ар кандайы бар да. Анан бул деген баары күч структурада иштеген ушундай болуп калат да. Ошон үчүн мен мынтип айтат элем да. Мен мисалы ушул эркенин баарын түшүнүп көрүп туруп, эгерде жаш кезимде ушундай аң сезим менен ГКМБнын ушундай түшүнүгү менен келип анан ГКМБга барып иште десе мен барбайт болчумун да. Мен барбайт болчумун. Себеп дегенде булардын мисалы жанагынтип акча таап, белгилүүлүк таап, кайсы бир деңгээлде бийлик тапканы менен булардын мындай бизге окшоп жөнөкөй адамдарга окшоп жашоонун жыргалчылыгын, жашоонун эркиндигин, жашоонун рахаттыгын, жашоонун бактылуулугун сезген мүмкүнчүлүктөрү аз. Аз. Мисалы мен каалаган учурда, бошогон учурда тоого барам, бошогон учурда велосипед тебем, бошогон учурда спорт залга барам, бошогон учурда саякатка барам, бошогон учурда балдарым менен кезигем, бошогон учурда үй бүлөмдү чыгарып алып бир жакка барам, бошогон учурда жубайым менен тияка кетем. Булар андай кыла алышпайт. Булар баары чектелген. Баары чектелген. Булар өтө кыйын көрүнгөнү менен, укмуш жашаганы менен чын материалдык жактан. Мындай жөнөкөй адамдык жашоо, жанагы рахаттардан, жөнөкөй рахаттардан булар чектелген. Биздей эркин жүрө алышпайт. Ошондуктан мунун эки жагы бар да. Ошон үчүн билиш керек сиздин иниңиз кандай баалуулуктарда жана сиз кандай баалуулуктарда. Сиз иниңизге сөзсүз түрдө ушул багытында айтышыңыз керек. Мен мисалы ГКМБга өмүрүнүн там 10-15 жылын ошол жерге башын сайып коюп, карьера деп бир тиын албай иштеп жүрүп, анан баягы жаңы жетекчилик келгенде көчкө тебилип ыргып кеткендерди дагы көргөм. Алар да көргөм, байке ушу мен карьера деп ушу өлкөдө иштеп жүрүп, канча деген ушу 15 жылым кетип калды, аябай өкүнүп атам дегендерди да көргөм. Ушул жака барбай эле койсом болмок деп өкүнгөндөрдү да көргөм. Ар кандай, ар кандай. Анан мисалы баягы биз ошо сиз иниңизге ошо окуу деп таңылып атпайсызбы? Иниңиздин мындай өзүнүн көз карашын, өзүнүн каалоосун көрүш керек да. Негизи ошол эки каалоосу барбы? Дити жатабы ошого? Көңүлү жатабы? Мисалы мен баламдын көңүлү күч структуралары таптакыр жатпайт. Эми ага да менин таасирим болсо керек. Менин жашоо турмушум, менин баалуулуктарым, менин сүйлөшкөн ойлорум, бөлүшкөн ойлорум болсо керек. Бул мисалы эме мындай баарына эле бирдей аябай жакшы багыт болушу ыктымал эмес. Ошондой нерсеси бар да. Так что бул аябай жакшы суроо. Ошондуктан жанагы биз тиги китептен окуган же болбосо тиги Джеймс Бондту көргөн же болбосо жана детективдерди ГРУнун мурунку кызматкерлери жазган, ФСБнын мурдакы кызматкерлери жазган детективдерди көрүп алып, баягы Джеймс Бонд болуп жүргөндөр бул эми мындай романтикалык образ да. Иш жүзүндө таптакыр башка болушу ыктымал. Ошондуктан мен мынтип айтат элем, баарыңыздарга, сиз иниңизге дагы, баарыңыздарга деги эле кызмат багыт тандаганда бир нерсени таңуулабай, бул баягы ГКМБ деген сиздин могу жерде мээңизде баалуу болушу ыктымал да, иниңиздин мээсинде андай болушу ыктымал эмес да. Ошон үчүн мисалы эки тарапты айтып, тандоону иниңизге коет элем. Иним мынакей бир жагы момундай ништяктары бар, крутой болосуң, бир жагы момундай чектөөлөр бар. Эми алар мисалы ГКМБда күндөп түндөп иштеп жүрүп, мисалы балдары кантип чоңоюп кеткенин билбей калышат. ГКМБда күндөп түндөп иштеп жүрүп, мисалы биз тиги сүйгөн жарларыбыз менен жакшы рахат кылып көбүрөөк убакыт өткөрсөк, алар мынча көп убакыт өткөрө албайт. Ошондой жерлери бар. Ошонун баарын мисалы эгер айтканга жараша, мына окуу ГКМБ академиясын окуу дегенге жараша, сиз мен ойлойм эки тарабын, 3 тарабын, 4 тарабын айтышыңыз керек депчи. Тандоону өзүнө коюңуз. Өзү тандасын. Бирок баягы бир тарабы эле бул ГКМБ укмуш дегенден дагы мындай алыс болуш керек. Анчалык деңгээлде эмес. Анан бирок булар болсо дайыма ошол эменин жанагы биз тоодо жүргөндө тиги мийиздин кырында жүрөсүң го, булар деле ошол сыяктуу эле жүрүшөт негизи. Канча тиги ГКМБнын ошо атайын кызматкерлери кесилип кетти, соттолуп кетти, камалып кетти, алар да бар да. Канчасы атылып кетти, өлүп кетти, кырсыкка кабылып кетти, ошо эки кызматты кылам деп атып. Ал жагы да бар.
А так, конечно, на самом деле мындай ГКМБнын түпкү багыты бул улуттук коопсуздук деген сөздү айтып атпайбы. Бул эми баарыбыздын коопсуздугубуз үчүн иштеп аткан мекеме да. Баарыбыздын коопсуздугубуз үчүн ошо күндүк түндүк иштеп жаткан. Бул мына жана айтат го благородное дело депчи. Ошондой иш. Бирок таңуулабай өзүңүз айтышыңыз керек деп ойлойм. Ийгилик.